Кымбаттуу замандаштар, мен жогоруда ушу чыгармачылык адам катары 10дон ашык китептин авторумун дедилем. Ушу сөзүм куру болбош үчүн ушу далил катары ушу өзүм китептеримди да көрсөтүп кетсем, ар бир эле калемгер адам ушу өзүнүн жердештерин, жашаган районундагы мыкты эмгектин эрдиги жана эмгеги менен элге таанылган чыгаан инсандарды атап кеткиси келет. Мен ошол кишилерди атап гана чектелбестен алар жөнүндө жазган китептеримди да көрсөткөн. А дегенде биздин Панфилов чындыгында 12 баланы тарбиялап өстүргөн жана ушу кызылча өстүрүү боюнча мол түшүм алууга жетишкен социалдык эмгектин баатыры деген мамлекеттик эң жогорку сыйлыкка татыган мына Гүлсара Сулайманова эжебиздин өмүрү жөнүндөгү эмгек жолу жөнүндө жазган мына китебимди чыгаргам. Азыр Гүлсара эжекебиз тилекке каршы мына былтыр дүйнөдөн өтүп кетти. Жаткан жери жайлуу болсун. Ушу балдарын тарбиялап, ошондой эле биздин районубуздагы Кайыңды шаарынын 3 мектептин бирине ушу Гүлсара эжебиздин ысымы берилген. Анан экинчиден 1985-жылы ушу саамчы боюнча союздук мелдешке катышып, 1985-жылы ушу союздун чемпиону аталган биздин Такен Дүйшөнбекова деген эжекебиз ушу биздин Күркүлдөгү айылына караштуу Ровное деген мурда Манас эпосунда да айтылат, Агармен деген айылдагы ушу биздин Ярославский атындагы колхоздун эң алдыңкы саамчысы болуп, ушу Минскийге барып, алтын медаль менен утуп, ушу Волга автомашинасы менен сыйланган ушу чыгаан эжекелерибиздин бири. Андан кийин дагы биздин Панфилов районунда ушул Кадырбек Жумагулов деген аксакалыбыз ушу Казакстанда бизге белгилүү могу Мирный деген шахтада эмгектенип, союздун мыкты кенчиси деген мыкты наамга, алдыңкы наамга ээ болгон ушу Жумагулов аксакалдын өмүрүн жана эмгек жолу боюнча дагы ушул китепти жазып окурмандарга тартуулаган болчумун. Анан мындан тышкары кийинки мезгилдерде ушу районубуздун тарых таржымалын изилдеп, ушул бир 12-14 жылдай аракет менен ушул жогоруда айтып кеткен ушу Кадырбек аксакалдын жаткан жери жайлуу болсун. Ушу Кадырбек агайымдын мага маалымат чогултууга чоң жардам берген эле да, ошонун жардамы менен мен ушул Бошкой уулу Курама деген тарыхый көркөм китепти жазууга жетишип, 2008-жылы бул бабабыздын чоң тою өткөрүлүп, азыр Курама айыл өкмөтү болуп ушул кезге чейин аталып келип жүрөт. Мына ушул жерде дагы ушул маалыматтарды чогултууга ушу Кадырбек аксакалыбыз абдан мага чоң жардам берген болчу. Бул жерде эми көпчүлүгү билбеши мүмкүн, биздин Солтону бийлеген Канай баатырдын урпактары жөнүндө. Мына анын Бошкой Байсейит, Куттуксейит жана Нурсейит деген уулдары болгон. Нурсейит менен Куттуксейит эми жаш кездеринде каза болуп кеткен экен. Бирок азыркы убакта мына биздин Чаллыбар Чоргол айылында ушу Бошкой аталардын, Байсейит аталардын сөөгү коюлган тарыхый жерлер бар. Мазар катары эл арасында колго алынып, ошол ыйык жер катары сыйынып келген жер. Ал эми биздин бул китептин жаралышына дагы ушу биздин районубуздун жайгашкан жерди негизи ушу Бошкой уулу Кураманын жатагы, конушу болуп турган мына биздин Панфилов айылынын өйдө жагындагы мына Жарды Кайыңды жерде Узун булак деген жерде орун бар. Ошол жерде ушул Курама атанын конушу жайгашкан экен. Ошондуктан ушул атанын ысымы урпактарынын жардамы менен ушул жөнүндө жазып,
Анан азыр ушул кезде курама айыл өкмөтү болуп айтылып жатат. Андан кийин буга улай эле мен өзүмдүн ата тегимди изилдеп, мына биздин мына жетигендин санжырасын жарыкка чыгууга буга албетте буга жалаң эле мен эмес, ушу жетиген уругундагы мыкты жигиттер биринчи болуп сөз айтышым керек. Мына Дастан Исламович Сарбуловдун эмгеги чоң. Мына ал кишинин жетекчилиги менен ушул жетиген китебинин санжырасын чыгарууга жетишкенбиз. Буга мен ушул Казакстан менен чектешкен Сары Өзөн чүйдүн батышынан баштап колуман келишинче ушу чүй өрөөнүндөгү ата бабаларыбызды, туугандарыбыздын баарын жазганга аракет кылдым. Мына ушуга дагы колумун келишинче салымын коштум.